Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Мына биз сиздер менен көйнөгүбүздү бычып алганбыз. Бычылышын көргөзгөмүн, эми аларды туташтырып тигебиз. Мынакей, мен сиздерге бычылышын көргөзгөмүн. Мен өзүмө керектүү материалдан ушинтип бычып алдым. Эми аларды ар бир бөлүгүн бири менен туташтырганды көргөзүп берейин. Бул жерде биздин көйнөгүбүздүн алды, арты, жеңибиз жана жеңибиздин учундагы кичинекей бөлүгү жана биздин этегибиз. Эң алгач биз ушинтип флизеленден аптачка кыркып алабыз. Флизеленди 2 кабаттап бүктөп, көйнөгүбүздүн моюнун ошол жерге коюп, көйнөгүбүздүн моюн ачылышы кандай формада болсо, ошондой формадагы флизеленди кыркып алабыз. Флизелендин жоондугу 3 же 4 сантиметр болсо ыңгайлуу, өтө жоон да эмес, өтө ичке эмес. Эгер сиз флизеленди колдонушту же аптачка алганды билбей жатсаңыз, описанияга мен ссылка коюп коем, ошол жерде кененирээк маалымат бергенмин. Ошол жактан көрүп алсаңыздар болот. Мынакей биз флизелендерибизди материалга жалмаштырып, аларды кыркып, эки чекелерин оверлок менен жүргүзүп алдык. Себеби ал жерден жиптери чыгып, тытылып кетпестиги үчүн ушинтип оверлок кылып алабыз. Эгер сизде оверлок машина жок болсо, ушинтип бүгүп, тигип койсоңуз деле болот. Же болбосо зигзаг машинаңыз болсо, чекесин айлантырып, зигзагтап койсок деле боло берет. Эми көйнөгүбүздүн аптачкаларын тигебиз. Аларды бетме-бет коюп, моюн жагынан 0,5 тигиш жүргүзөбүз. Эгер сиз тигиштерди билбей жаткан болсоңуз, описанияга тигиштер жөнүндө мен маалымат калтырып коем, ошол жактан көрүп алсаңыз болот. Тигип бүткөн соң ошол жерди аралыгын 2-3 сантиметрден кылып, тигишке жеткирбестен кыркып алабыз. Себеби көйнөгүбүздүн аптачкасы тартылып калбастыгы үчүн жана тигишти аптачка жакка каратып, үстүнөн 0,1 тигиш жүргүзөбүз. Аны мен дагы азыр бир сыйра көргөзөм. Жаңы үйрөнүп жаткандар болсо түшүнбөй калышыңыздар мүмкүн. Азыр тигиштин артын дагы көргөзүп коеюн бир кайра. Мынакей, аптачканын үстүнөн ушундай кылып тигиш жүргүзөбүз. Ал эми бул арткы бөлүгү болот. Артындагы тигиш ушул аптачка жакка карап туруш керек. Ал эми көйнөгүбүздүн алдын болсо, ошол артын кандай кылып тиккен болсок, ошондой эле тигиш, ошондой эле эрежелер болот. Көйнөгүбүздүн алдын болушунча тегиз тиккенге аракет кылабыз. Себеби биздин эң көзгө көрүнөр жерибиз ошол көйнөгүбүздүн алды болот. Мынакей аптачкаларыбызды тигип алдык. Эми аларды желкелерин туташтырабыз. Желкелерди туташтырганда көйнөктүн алды жана арткы бөлүгүн бетме-бет кылып коебуз. Жана көйнөктүн алдындагы аптачка ошол бойдон кала берет. Ал эми артындагы аптачканы болсо алдына өткөрүп беребиз. Бул жаңы үйрөнүп жаткандар үчүн түшүнүксүз болушу мүмкүн. Эгер түшүнүксүз болсо, описанияга кирсеңиздер, мен ошол жака ссылка коюп койгонмун. Желкелерди туташтыруу, аптачка тигүү боюнча ошол жерден көрүп түшүнүп алсаңыздар болот. Ал эми тигип жүргөн айымдар баарыбыз эле желкенин кандай тигишин билебиз болуш керек. Ушинтип желкелерди туташтырып алабыз. Желкелерибизди туташтырып алдык, сайган энелерибизди алып койсок деле болот. Эми ошол желкенин учундагы кабатталып кеткен жерди тигишке жеткирбестен 3 бурчтук кылып кыркып алып коебуз. Себеби бул жерде аябай материал кабатталып кеткен болот. Ошондуктан алып коебуз. Жана тигип бүткөн соң ушундай болуп дал келиш керек. Алды менен арты бирдей болуп туруш керек. Эми ушул көйнөгүбүздүн мойнуга кружеваны тигип чыгабыз. Өзүңүздөр көргөндөй кружевабыз түз, ал эми моюнубуз тегерек. Кружева бир аз катуураак, ошондой болсо да тегерек форманы алат болуш керек. Ошон үчүн биз тигип жатканда кружеваларды кичине тартып тиктик чекесин. Себеби ошондо бир аз да болсо тегерек формага келет. Буюрса кружевабызды моюнубузга тигип алдык. Азыр өзүңүздөр көргөндөй кичине тегиз эмес. Бирок аны биз үтүк менен жакшынакай кылып тегизеп үтүктөсөк, ал тегерек формага келип калат.
Себеби кружева жаңылыгында бул крахмал менен болот. Үтүктөп кичине суулангандан кийин ал өзүнүн формасын бир аз жоготот. Кийинки кезек бул биздин жеңибизге жетип келди. Жеңди көзүңүздөр көргөндөй ушинтип баардык четин айырлыктап кылып алдым. Себеби жиптери чыгып кетпесин үчүн. Андан биз жеңдин үстүнкү бөлүгүнө кружевабыздын эң кырынан тийип кетебиз. Ошондо биздин кружевабыздын баары бир гүлү даана көрүнүп турат. Эгер материалдын үстүнөн эле тийип койчу болсок, анда кружева бар экен да, жок экен да билинбей калчудай. Ушинтип тигип бүткөн соң биздин кружевабыз көрүнүп калып атат. Артындагы тигиш айырлык болгон жер көрүнүп калып атат. Аны артка кайрып, үстүнөн дагы бир сыйра тигиш жүргүзсөк, анда дагы да биздин ишибиз пухта болгон болот, мындайча айтканда. Чеберчилик негизи тактыкты, тазалыкты, тартиптүүлүктү аябай талап кылат. Ошондуктан ар бир тигишиңиздерди маанилүү тиккениңиздер аябай оң. Мынакей мен анын үстүнкү бөлүгүн тиктим, эми астыңкы бөлүгүн улаштырабыз. Астыңкы бөлүгү үстүнкүнөн көрө кичине узунураак. Себеби мен ал жерге кичине сборка кылып же складка кылып коюш үчүн атайы аны кененирээк кылганмын. Ушундай кылып аларды кичинекей кылып бүктөп, сборка кылып кетсеңиздер да аябай көйнөккө көрк берип турат. Мынакей биз кружевабызды астыңкы бөлүгүндө тигип алдык. Эми аны да үстү сыяктуу эле астындагы тигишти артка кайрып тигип коебуз. Себеби кружевадан көрүнүп калбашы керек. Бул жерде как будто кружева өзү эле илешип тургандай болуш керек. Же материалдын өзүндө кружевасы бардай болуп. Ар бир эле адам өзүнүн чеберчилигин, фантазиясын колдонуш керек чеберчиликте. Өзү бирдекелерди кошуп алыпчы. Мынакей биздин жеңибиз даяр. Биз кружеваны тигип алдык. Экинчи жеңдин кружевасын деле дал ушундай кылып тигип алабыз. Эми жеңдерибиз даяр болгон болсо, аны желкеге туташтырабыз. Желкеге туташтырып жатканда жеңдин ортосу желкедеги тигиш менен дал келип туруш керек. Эгер ары бери болуп жылып кетчүдөй болсо, биздин колубуздун кыймыл аракетине алагды болуп мешать этип коет. Бир аз ыңгайсыздык жаратат. Ошондуктан ушул жеңдин ортосу желкенин тигиши менен дал келиш керек. Эгер жеңиңиздерде сборка бар болсо, сборканы дагы болушунча тегиз коюңуздар. Бирок мен азыркы бул жеңимде сборка жок, ал жөнөкөй эле жеңдерден болуп саналат. Жеңдерибиз уланды, анын ичин мен ушундай кылып айырлыктап койдум. Эми анын белин туташтырышыбыз керек. Ал үчүн биз белди ортосун белгилеп коебуз. Муну мел менен же кайчы менен кыркып да белгилеп койсок боло берет. Себеби бул сборка кылганда тегиз болуш үчүн бизге керек болот. Мынакей эми этектин деле ортосун белгилеп коебуз. Ушундай кылып бүктөп туруп, анын ортосуна кайчы менен ушинтип белги коебуз. Эми ушул белгилеген жерлерибиз белди туташтырып жатканда бири-бири менен дал келип турса, биздин сборкабыз тегиз болуп чыгат. Эки жагына тең бирдей сборка түшкөн болот. Сборка кылган аябай түрү көп. Мен ушундай кылып материалдын эң четинен 2 жолу тигиш жүргүзүп аламын. Биринчи тигиш менен экинчи тигиштин аралыгы 5 мм болсо, аябай биздин сборкабыз тегиз болуп чыгат. Ушинтип тигиштер тигип алгандан кийин анын артындагы жипти тартабыз. Жипти тартканыбызда материалыбызга сборка чогулуп калат. Анан аларды тегиз кылып жайып, көйнөгүбүзгө улап койсок боло берет. Мына ушул сыяктуу кылып жипти тартып, сборкаларыбызды чогултуп, аларды тегиз кылып жайып алабыз. Андан кийин экинчи жагынан тартабыз. Ушундай кылып эки жагынан бирдей тартканыбыз оң келет. Себеби бир жагынан эле тарта бергенде деле
сборка тегиз болбой калат. Эки жагынан бирдей сборка кылсак, бизге сборкабыз ошончолук тегиз жакшына чыгат. Мынакей ушул белгилеген жер менен экөөсүн дал келтирип, ошол жерге ийне сайып койсок да болот. Мынакей. Эми бир калыпта кылып ушул сборканы тегип чыгабыз. Көп жерин суюлтуп, суюк жерине бир аз сборка кошуп, ушинтип аларды тегиз койгонго аракет кылабыз. Мына ушундай кылып биз белибизге сборка кылып белди да туташтырып койдук. Андан кийин эки жанын туташтырып, жеңин жана этегин бүгүп койсок, бизге ушундай көйнөк келип чыгат. Сиздер менен Кыргыз Ателе YouTube каналы болду. Бул канал буюрса жаңы ачылган каналдардан. Каналды колдоп, подписаться болуңуздар. Ар бир жаңы чыккан видеолорду көрүп, комментарийге өзүңүздөрдүн жакшы ой пикириңиздерди калтырыңыздар. Сиздерге терең ыраазычылык.